анализди алып койсо болот. Башталган кезинде адам сезбейт. Ошондойду көргөндө уже подозрение да бул Кантип билебиз, жөнөкөй жарабы же рак жарасыбы? гастроскоп менен ичти кеспей жарбай эле акырын 1 сантиметр ашыгыраак алып кесип коет. Бүт жоон ичекти көрөбүз дагы ошол жоон ичек менен ичке ичек карын кошулган жерди кирип тоже көрөбүз. Эң учунда камера бар, лампочкалар менен ошону ооз аркылуу кирип биз ички органдарды көрөбүз. Саламатсызбы, урматтуу Ден соолук подкастынын көрөрмандары. Биздин подкастта жалаң гана ден соолук жөнүндө сиз маалымат аласыз. Ошон үчүн урматтуу бизди көрүп аткан көрөрман, сизден сураныч, ушул биздин маалыматты, биз берген маалыматты өзүңүздүн үй бүлөңүз, туугандарыңыз, тааныштарыңыз менен бөлүшүңүз. Бүгүнкү биздин коногубуз дарыгер Жаныбек Торкобеков. Саламатсызбы, Жаныбек мырза? Саламатсызбы, Жапар эже, кандайсыздар? Жакшы. Жаныбек мырза, сиз мына жакындан бериби же качандан бери мен дагы жакшы маалыматым жок, эндоскопист врач болуп иштеп жүрөсүз. Анан мен сизге жалпы суроо бергим келет. Деги эле врач болуп качан өзүңүз ушул оюңуз келди? Эмнеге врачтыкты тандадыңыз? Анан дагы кайсыл жылы бүттүңүз эле, кайсыл жерде окудуңуз эле? Ошону айтып бересизби? Ошо чакырганыңызга чоң рахмат. Абдан кубанычтамын келип ушундай подкастка тартылып кыргыз тилинде. Анан мындай подкастты мен көрө элекмин. Чынын айтсам, Кыргызстан YouTube арасында да мындай канал жок. Мен өзүмдүн атым Жаныбек, өзүм дарыгер болуп иштейм. Медакадемияны 2015 жылы бүттүм. 15 жылы. Андан 2015-2017 ординатураны окугам. Фучик больницасында хирургия кесипти тандап, ошону бүтүп, андан соң жумуш табыш кыйын. Анан мен хирург болуп жумуш табыш кыйын болду, э? Анткени мындай врачтарга көп жерде муктаж эмеспи. Терапевт, үй бүлөлүк доктур, бүт райондордо, больницаларда врачтар жетишпейт. Бирок сиз ушу именно хирург болом дедиңиз, э? Хирург болуп бүтүп, бирок болбой калып, кичине башка жумуш иштегенбиз. Медакадемияга сабак бергенбиз студенттерге. Жакшы. Жакшы. Кайсы кафедрада иштедиңиз эле? Патологическая физиология деген кафедрада иштегенбиз. Тухачыныз Рустам Романовичте. Жакшы. А так медакадемияга медик болоюн деген оюм деле жок болчу мектепте окуп жүргөндө. Эң жакын досум ошол медицинский биздин мектеп 12-чи мектеп бөлүнчү да. 9-чы класс бүткөндөн кийин 10, 11, 12 профильный класс деп бөлүнүп. Бишкектеби? Ооба, Бишкекте. 12-чи гимназия. Анан досум ошол медицинскийга өтүп кетип, мен ошо менен кошо эле кирип кеткем. Ошентип чогуу окуп, мектепти бүтүп атканда үйдөгүлөр сураган, ата-энемдер, каяка барасың, кайсы университетке барасың? Медакадемияга тапшырам десем, ишенишкен эмес, чынында айтканда. Эмне үчүн? Медакадемияга там акылдуу балдар, көп окуган балдар өтөт. Сен болсо кичине жалкоосуң, болбойт го, андан көрө касси же бир башка жерге эле тапшыр депчи. Демек, сиз ошо доказать этейин деген турбайсызбы ата-энеңизге? Ошону кичине мээм бар деп далилдеп берейин деп, ошентип медакадемияга ОРТ балым жакшы топтоп, медакадемияга бюджетке өткөм. Азаматсыз. Ошол эле кезде мүнөзүңүздү көрсөткөн турбайсызбы? Анан ошол эле заманда Славянский университетке тоже тапшыргам, бирок ал жерде ОРТ алчу эмес, ал жерде 2 внутренний экзамен деп коет, ички экзамен. Биринчиси тест тапшырасың, экинчиси уже суроолорго жооп бериш керек да, жазуу түрүндө. Ал Славянский университетке дагы бюджетке өткөм. Анан үйдөгүлөр айтты, мейли өтүптүрсүң, медакадемияга эле тапшыр, ал чоң академия депчи. Славянскийдеки ал жөн эле медицинский факультети болот, а медакадемияныкы ал чоң бир академия, уже канча жылдан бери. Тарыхы бар. Тарыхы бар деп ошентип медакадемияга өтүп
бүт Азаматсыз. биринчи курстан 6 курска чейин аракет кылып окуп кызыл диплом менен бүтүргөнбүз. Азаматсыз. Кызыл диплом менен мединститут бүтүрүш оңой эмес. Кыйын замандар болгон, бирок абдан жакшы да. Ал азыр эми биз эле жашпыз, бирок ал канча 5-7 жыл мурун болгон нерсе уже жаштык деп айтсак болот экен да. Анан ошондой кичинекей тарыхым медакадемияда сабак берип жүрүп, анан бир частный жеке клиникага кирип, ошол жерде хирург ассистенти болуп иштеп калып, анан интернеттен ошол эле ютубтан көрүп алгам эндоскопия кандай операциялар болот, эмне азыр заманбап иш кылат да. Кандай? Анан ошол холедохолитиаз деп коет, өт түтүкчөсүндө таш тыгылып калса, эми азыр Кыргызстанда деле ошондой операциялар жасалат, чоң кесип туруп, ошол өткө кошулган түтүкчөлөрдү алып кесип ташты алып чыгат да. Азыр болсо андай кеспейт, жасабайт. Ошо гастроскопия түрүндө эле ооз аркылуу кирип, оно килечекке кирип, ошол жерден ташты акырын алып чыгып коет, эч кеспей. Ошону көрдүм. Анан дагы полиптер деген проблема бар. Мурда чоңураак полип болсо, тоже кесип, ичи карынын бир бөлүгүн кесип алып койчу. Азыр тоже башкачараак ошондой бүт нерселерди көрүп, мен дагы кой Кыргызстанда андай нерсе жок экен, мен дагы ошону окуп көрөйүн деп, ошо эндоскопияны окугам. Каяка барып окудуңуз? Бизденби же башка өлкөгө бардыңызбы? Эми мен биринчи кесибим хирург болгондуктан, мен бул жерден эле ФУФ деп коет, ошол жерден первичка. Институт усовершенствования врачей, Ошол жерден первичканы өттүм, эндоскопия. Анан ошол эле частный жеке клиникада иштеп жүрүп, Турцияга кат жазгам. Ушундай мен жаш эндоскопистмин, биздин өлкөдө өнүккөн эмес. Анан силерге барып окуйун деп кат жаздым. Анан где-то бир 2 айдан кийин жооп келди. Ал жерде көп киши карайт экен да, декан, ректор, анан больницанын глава врачы, акта чоң университет да, бүт баары ошо менин катымды рассмотрение кылып. Кандай университет? Мүмкүн сизди да жаш врачтар көрүп калат, ошону айтып койсоңуз, кандай университетке кат жаздыңыз эле? Стамбул Жерахпаша хастанеси деп коет. Ал чоң университет клиникасы болот экен. Жердин алдына где-то 7-8 этаж кетет. Анан жердин үстүнө дагы 6-7 этаж кетет. Общий болгондо ошо где-то 15-20 этаждык больница болуп кетет экен да. И бүт отделение бар. Психиатрия, ядерный медицина деген, кардиохирургия, нейротравма. Бизде ар бир больница биздин шаарда бөлүнүп кетип атпайбы? Травматология 4-көр больница жакта, хирургия бул Фучка жакта депчи. Ал жерде бир больницада бүт баары бар. Анан жакшы эле жооп беришти, келгиле, бүт бекер, окутабыз, көрсөтөбүз, операционный десе операционныйга киргизебиз деп макулдук берген, визасыз эле. Мен негизи 6 айга сурангам, 6 айга макул болушту. Эң жакшы. Анда азыр көрүп аткан подкастты көрүп аткан жаш студенттер же жаш балдар ушундай окууга барса болот экен да, мединститут бүткөндөн кийинчи. Мединститутту бүтүп ошондой аракет кылса чыгат. Мен ошондой эле Жапонияга жазгам кат. Бирок ал жерде кичине жашоо кымбатыраак болуп калды. Алар деле айтышты, 6 айга биз бекер үйрөтөбүз, ошол Япониянын сертификатын беребиз деп. Бирок ал жерде өз жашоосу, квартира алып неметкенге өтө кымбат болуп, ага пока жетише элекпиз, бирок ойдо бар. Жакшы. Ким аракет кылса, ким издесе, анда табат экен да, алам жакындатат дегендей ойдо, Издесе эле, изденсе эле табат. Россияга жазгам, ал менин катым спамга түшүп калганбы, билбейм, ушинтип где-то аралыгында 1 жыл өтүп кетти. Анан жакын арада бир жума болду, мен дагы ошол спамды карап атсам, алардын каты келиптир. Кечирип койгула, силердин катыңарды биз көрбөй калыптырбыз, келгиле үйрөтөбүз деп. Алар дагы бүт дүйнө жүзү эми билет да, Кыргызстан кичине артта калып атат, жардам бериш керек деп, Кыргызстандан жазып атам деп жазсаңыз, алар эч кандай тоскоолдук кылбай жардам беришет экен. Бекер. Эң жакшы.
же болбосо ушундай же башка эле анча тилди билиш керек жакшы ошо сиз билдиңиз беле түрк тилин? Жок, мен түрк тилин билген жокмун. Мен курска эле жазылып эле 3 ай барып, Ошол жактан үйрөндүңүз, окшоштуруп, үйрөнүп, ал жерден эми кыргыз түрк тил кичине окшош болгондуктан кичине жеңилирээк болду. Бирок көбүнчө англис тилин билиш керек. Бүт дүйнө жүзү англисче. Японияга барсаң англисче, башка жерге барсаң деле англисче сүйлөсөң, врачтар бири-бирин түшүнөт. Демек сиз англис тилиңиз да бар, Ооба, англис тилди билип, ошол мед академияга индустарга, пакистанецтерге сабак берген. Сабак бердиңиз, Ооба. Бирок англис тил бул апама чоң рахмат. Ал өзү англис тил окутуучусу болот. Анан мектептен жакшы окуткан. Жакшы, жакшы. Демек, келечекте ойлогон жаштар тилдерди билиш керек. Эң биринчи англис тилин билиш керек. Ошондой эле жок, эң биринчи кыргыз тилин билиш керек деп айтайчы, кыргыз тилин. Анан англис тилин, орус тилин же да башка тилдерди биле берсе ошончолук байлык болот, Мен качан жакын арада Казакстанга барып келдим, 1 айга окууга, Сызганов клиникасына. Ал жерде 5 минутка болот жума сайын. Бир жума орусча, казакча отчет берет, бүт врачтар, заведующийлер. Бир жума англисче отчет берет. Эң сонун практика экен да ошол. Главврач өзү уже улгайган киши, бирок англисчесин жакшы билет, бирок ал деле аракет кылып англисче суроо жооп берет, англисче неметет да, аракет кылат. Анткени жаштар англисчени окуш керек. Анткени бүт дүйнө жүзү медицина литературасы англис тилинде да. Жаңы бир нерсе чыкса, англисчеде чыгат эң биринчи. Сиз ушул алып келген тажрыйбаңызды азыр жакында эле келдим деп атасыз. Иштеген жериңизге баягы внедрять эте аласызбы? Аракет кылып атасызбы? Акырындык менен аракет кылабыз. Азыр эми ал бүт экономикалык суроолор да, медициналык оборудование кымбатыраак болгондуктан кээ бир клиникаларда бар, кээ бир клиникаларда жок да. Мисалы сиз айтпадыңызбы, жок жана тил боюнча депчи, бир жума казакча, бир жума орусча, бир жума англисче депчи. Ошол боюнча да мен ойлойм, сиз менен иштеген, чогуу иштеген коллегаларыңыз менен ушундай көрүп келдим, ушундай жасасак болот деп аракет кылса болот экен да, аракет кылыш керек. Анткени ошол эле Түркияда, Казакстанда история болезни деп коет, бейтаптын историясы. Бүт ошол Түркияда түрк тилинде. Казакстанга бардым, мен деле окуп неметтим, ошол история болезни жалаң казак тилинде экен. Орусча уже кошушпайт. Биздики азыр көбүнчө орус тилинде да. Орус тилинде. Мисалы ошол Түркиянын ал тарыхый өзлөрүнүн тилине өтүшкөн. Биздин мисалы коңшуларыбыз казактар, алар деле жакында бизге окшоп эле орусча сүйлөп жүрүшкөн да. Ошон үчүн мен ойлойм, келиңиз сиз менен чогуу ошол история болезни эмне дейт, оорунун тарыхы, ошону чогуу жасаганга аракет кылайлы. Аракет кылайлы. Макулбу? Сөз бериңиз мага. Да жакшы болмок. Биз аны ким баштайт? Биздин мисалы эң биринчи президентибиз баштабайт да, ар бирибиз өзүбүздөн баштап атабыз да. Өзүбүздөн баштасак эле кете берет. Жакшы. Үй бүлөңүз барбы? Үйлөндүңүз беле? Үй бүлөм бар, бирок азыр ажырашып бүткөнбүз уже. Эми азыр заман ушундай 80% көбүнчө ажырашат. Бул Кыргызстан, Казакстан, Россияда бул өтө чоң проблема да. Биз дагы ошол проблемадан өттүк. Үй бүлөлүк проблемадан. Дагы бир жолу эгерде ушундай өзүңүз айтып атпайсызбы, ошондон өттүм депчи. Кийин сизге ийгилик каалайм, өзүңүз жактырган, өмүр бою чогуу жүргөн жолдош күтүүңүздү мен тилектешмин сизге. Буйруса болот. Ооба. Мына сиз азыр камерага айтып койдуңуз, мен азыр үйлөнө элекмин деп. Үйлөнө элек кыздар кат жазса жооп бериңиз. Ыймандуу кыз болсо эле болду. Ошол эле эң главный. Жакшы. Анда мынакей сиз эндоскопия боюнча мынакей Түркиядан окуп келдим дедиңиз, Казакстандан окуп келдиңиз. Бул Бишкектен окуп турсуз, Институт усовершенствования врачей да, ошол жактан окуп турсуз.
Эмне үчүн эндоскопияны тандап алдым деп айттыңыз, баягы кызыгып, жаңы методика экен, мен да киргизейин деп. Бул да сиздин аракетиңиз да. Бул жаңы нерсени мен биринчилерден болуп киргизейин, аракет кылайын депчи, баягы шаблон бойдон эле иштеп жүрө бербей. Эң жакшы. Деги эле эндоскопия дегенди түшүндүрүп берсек жакшы болот эле. Сиз түшүндүрүп бересизби? Кандай бул сөз, кандай методика, кандай ооруларды табат, алдын алат, табат, диагностикалайт. Эми эндоскопия деген өзү илгерки биздин латын тилинен эле келет. Эндос деген бул ички деген маанида, ички органдар деген маани. Скопускопия деген бул көрүү, ичти көрүү деген сөз латин тилден которсо, ичин көрүү деген эле сөз болот да. Ички органдарды көрүү. Бул атайын медициналык жабдуулар менен, эми кыргыз тилинде, жалпак тилинде айтканда шланг жутуу деп коет да. Атайын медициналык жабдуулар бар. Эң учунда камера бар, лампочкалар менен. Ошону ооз аркылуу кирип, биз ички органдарды көрөбүз. Бул кызыл өңгөч, ашказан, ону килечек да. Бул өйдөңкү система, пищеварительный система деп коет. Сиңдирүүчү системанын өйдөңкү бөлүмүн көрөбүз. Бул ФГДС, ЭГДС же гастроскопия деп коет. Анан экинчи түрү бул колоноскопия. Бул уже жоон ичекти. Ол көтөнчү чыктан жактан кирип, ошондой эле кичине узунураак болот трубкасы. И жоон ичекти карайт. Бул бүт жоон ичекти көрөбүз дагы. Ошол жоон ичек менен ичке, иче карын кошулган жерди кирип тоже көрөбүз. Анткени ошол жерден кээ бир оорулар именно ошол жерден билинет да. Жоон ичекти көрүп келе атканда жакшы эле көрүнөт. Анан иче карынга киргенде ошол жерде кичинекей жаралар болгондо аны уже болезнь Крона деп коет да. Ал дагы өтө коркунучтуу оору болот. Анан эндоскопия негизи өзү көптөн бери бар, бирок биз Кыргызстанга чынын айтсак УЗИ эми бүт дүйнө жүзүндө бар нерселер кичине кечирээк келет, бирок биз деле акырындан артынан барып буюрса жетебиз. Ооба. Анан эндоскопия менен ошол сиңдирүүчү система, тамак аш системасынын ооруларын тапса болот, аныктаса болот да. Бул эң биринчиден ошол жара деп коет, язвенная болезнь, жара оорусу, ашказанда болот, ону килечекте жара болот. Ошондой эле кээ бирлер зарына болуп кыйналгандардыкы герп деген оору бар, гастроэзофагальный рефлюксный болезнь. Ошо ашказан кычкылтек чыгарат. Анан ушул кызыл өңгөч менен ашказан кошула турган жерде атайын жом бар да, сфинктер. Ошол жабып туруш керек. Кээ бирлердики ушинтип ачылып калганда ошол кычкылтек артка тээп, ошо зарына болуп күйгүзүп, кызыл өңгөчтө биз медициналык терминде эзофагит деп коет да. Ашказандын кислотасы өйдө чыгып Өйдө чыгып, кызыл өңгөчтү күйгүзүп, жаралар пайда болуп кетет. Ошол эзофагитти табабыз. Ашказандагы эми эң биринчи гастрит жараларды табабыз. Анан ал тапканы менен ал кандай айтсак, доброкачественный, коркунучтуу эмес оорулар да, аны дарылап койсо болот. Эң биринчиден ошол эндоскопия бул онкологиялык ооруларды табуу максатында да. Анткени бул онкологиялык оорулар эч кандай симптом бербейт, оорутпайт, кыйналбайт, адам жүрө берет. Бирок ичиндеги ашказанда ошол шишик өсө берет, чоңой берет. Анан уже 3-4 степень болуп калганда, кеч болуп калат, медицина жардам бере албай калганда, ошондо адам кыйналып баштайт. Ага чейин кичинекей полип түрүндө же болбосо азыр заманбап технологиялар полип эмес 1 миллиметр точканы ошо көрүп, атайын функциялар, кнопкаларын басып көрүп койсо болот да. Канцер инситу деп коет. Ещё неме клеточный рактын түрү, эң башталышы бул слизистыйда эң жаңы так пайда болгондо эле таап, ошол жерде акырын кесип алып коет. Операция кылбай эле, эчтеке кылбай эле адам болду, рак оорусу менен оорубай калат. Рак оорусун демек алдын алуу боюнча чоң мааниси бар экен, Анткени мен окуган бир жерден окугам, ошол өнүккөн өлкөлөрдө скрининг деген бар. 45 жаштан башталат.
же болбосо ошол адамдын туугандары, эң жакын туугандары, бул атасы, апасы же сиңдиси, байкесинде ошол иче карын же ашказанында онкология болуп калса, анда ошол жаштан баштап, например, байкесинде онкология табылды, иниси сразу өтүш керек. Жалоп барбы, жокпу? Анткени бул бир жакын туугандарда риск фактор деп коет. Болушу мүмкүн. Бийик мүмкүнчүлүк бар да, риск. Анан башка риск факторлор бар. Бул тамеки чегүү, ичимдик ичүү, ошо көп майлуу тамак же эт жегендердики дагы риск фактор. Анан Бул жана жаранын келип чыгышы, андан ары жана рак оорусунун келип чыгышына ошол эндоскопия өнүккөн өлкөлөрдө скрининг баштагандан баштап, ошол ашказан же жоон ичектин онкология ооруларын 95% дарыласа болот. Анткени пациентте онкология мүмкүн бар, бирок анда жалоп жок. Бирок сен жашың келди, 45-ке чыктың, бар больницага барып гастроскопия өтүп кел дегенде алар барышат. И ошол онкология рактын биринчи же экинчи стадиясында табылат. Аны акырын ошол эле гастроскоп менен ичти кеспей, жарбай эле акырын 1 сантиметр ашыгыраак алып кесип коет ичинен эле. Болду, рак жок. То есть метастаз жок, жакынкы органдарга өсүп, там прорастание деп коет, андай жок. Ошол 95% онкологияны уже дүйнө жүзүндө утуп атышат. Кандайча дифференциальный диагностика деп коет эмеспи медицинада? Кантип эле жөнөкөй жарабы же рак жарасыбы? Ошол эндоскоптун өзү менен анализ алганга болот, Ооба, азыр эми жаралардын дагы түрлөрү бар. Язвенный болезнь, доброкачественная язва деп коет. Ал анча чоң терең эмес, түбү ак болуп, тоголок формасында болот. Онкологияда кээ бир жаралар окшош болот, бирок бул кичине башка этиология деп коет. Көрүнүшү да башкача, болгондуктан уже ошол жарага неме болуп калат, складка деп коет да, ошолор келип конвергенция болуп, жара ошондой болуп, бирок тегерек чети кичине башкачараак болгондо, эми ал тажрыйба, бирок ошондойду көргөндө уже подозрение да, бул жөнөкөй язвага окшобойт, башкача экен. Көрүш керек деп биопсия алып, четинен 4 биопсия алып жөнөтөбүз. Ошондон биопсия лабораторный исследование, лабораторияга жиберип гистологический исследование деп коет. Жакшы, бул кичинекей 2 миллиметр деп кой, 2 миллиметрден жулуп алып коебуз. Аны микроскоптун алдынан карайт. Анткени жөнөкөй жара болсо, онкология эмес, доброкачественный жара болсо, ал жерде ошол эле ашказандын клеткалары, бирок абдан катуу воспаление деп коет. Воспалениясы кыргызча кандай болчу? Сезгенүү деп которулуп жүрөт азыр. Онкология болсо, ал жерде уже сезгенүүдөн сырткары дагы башка уже патологический, аномальный клеткалар табылат, и ошо көз менен көргөндө бул онкология деп чыгат. Демек, тажрыйбалуу врач көргөндө байкайт, бул мындай, бирок баары бир ошол диагнозду коюш үчүн ошол жерден анализ алып, сөзсүз гистология жиберилип, ошондон кийин гана доброкачественный же злокачественный деп диагноз коюлат, ошондойбу? Жакшы. Анан дагы бир жолу мынакей Жаныбек мырзанын айтканын мен кайталап кетейин. Эгерде ошол кезде рак деп коюлса, коркпош керек, коркпой врачтарга кайрылыш керек, көз ачыктарга барбай, башка бир жака барбай, сөзсүз врачка кайрылса, анда мына сиз айтып кеттиңиз, 90% дарыланып кетиши мүмкүн деп, башкы стадияларында. Дагы бир суроо сизге. Кайсыл убакта сизге кайрылышат? Ушул эндоскопия исследование өзү пациент келеби же врачтар жиберөбү? Ушуну айтып коесузбу?
Эми жарым жартылай кээ бирлер биздики поликлиникага баргысы келбей убактым жок деп могул ашказан ооруп атат деп эле келишет. Өздөрү келип калат, Калган жартысы ошол доктурга барат. Доктурлар УЗИ кылышат. Эми может башка жери ооруп аткандыр. Анткени бул ашказан жагы эмес эле, бул жүрөк ооруса дагы кээ бир жерде ушул жерге берет. Иррадиация деп коет. Вот жүрөк бул жерде болсо, ооруса кичине ылдыйга берип, ашказан ооругандай болушу мүмкүн. Же болбосо башка уйку без же өт дагы ооруса бир точкага берет да. Ошондуктан поликлиникалардан жөнөтөт. Анан Жергөр келет, көбүнчө жалаптар эми көбүнчө бул жөнөкөй эле гастрит, ошол фастфуд жегендиктен, анан Туура эмес тамактануудан, туура эмес тамактануу, гигиена жок, колдорун жуубагандыктан хеликобактер деген хеликобактер инфекция болуп, анан ашказаны ооруп келишет. Бирок ошондой эле айткан онкологиялар, алар мисалы башталган кезинде адам сезбейт. Ошентип 5 жыл, 10 жыл өтөт. Ашказандагы ошол рак чоңоюп өсүп, уже извезление да, стадия распада деп коет. Ошол раковый клеткалар өтүшүп кеткен маалда, өтүшүп кеткенде уже кан кузуп кыйналганда келишет. Ага чейин кичине өз денени угуш керек да. Анткени кээ бирде бир тамак жакпай калат же болбосо ошол этти жегиси келбей калат да. Эттин жытын уже жаман көрүп, этти жей албай калганда бул ошол эле онкологиянын признактары болот да. Өзүңөрдүн денеңерди уккула, эмне жакпай атат. Анткени алдын алуу бул жеңилирээк да, арзаныраак да. Жеңил да, арзан да болот, профилактика жөнүндө дагы бир аз сүйлөшөлү. Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, пациенттер көбүнчө врачтар менен жиберет же болбосо өздөрү келет баягы кыйналып келгенде деп. Демек, мына ыреки сиз айткандай шлангы жутуп деп айтып коет го бизде мындай популярный, гастроскопияны. Ал эми бул методика көп жыл болду бизде, көп жылдан бери келатат. Ал кезде эми башкача болчу, трубкалар аябай чоң болчу. Азыркы өзгөчөлүктөрүн дагы бир жолу токтолуп кетесизби? Азыр эми ооруларга кичине жеңилирээк. Анткени мурдагы эски гастроскоптордун калыңдыгы бир 15 миллиметр да, башында 20 миллиметр, 2 сантиметр болчу. Анан 15 болду. Азыркы эндоскоптордун диаметри 9 миллиметр болот. Өтө эле кичинекей, жутканга да жеңилирээк. Жеңилирээк болот. Эми ыңгайсыз болот, бирок мурдага караганда жеңилирээк. Детский атайын балдар үчүн аппараттар бар. Алардын диаметри болгону 5 миллиметр. Ал эми такыр эле корккондорго кандай кыласыз? Кантип текшерүүсү болот? Корккондорго наркоз менен, эми наркоздун түрү бар, седация деп коет. Бул жеңил наркоз десе болот. Пациент өзү дем алат. Буну терең уктатуу деп коет да. Терең уктатып коет, пациент эч нерсени сезбейт. Биз акырын кирип чыгабыз, пациент эчтеке сезбейт, кыйналбайт. Кирип карап, ошо менен керек болсо ошол эле учурда жанагы анализди алып койсо болот. Кийин керек муктаж болгондо жанагындай жараны алып койсо болот деп айттыңыз, кесип алып койсо болот. Бул өзгөчөлүктөр, жакшы. Анан сиздин мынакей жакшы эле 10 жылга чукул иштеп калыптырсыз, мүмкүн андан азыракпы. Ушул кезде сизге өзгөчө бир пациенттер эсиңизде кала тургандар келдиби? Ушуну айтып бере аласызбы? Ооба, болгон. Жакын арада эле бир жаш бала келди. Ыктытып келди да, икота деп коет. 20 күндөн бери ыктытып атыптыр байкуш. Поликлиникага барыптыр, доктор терапевт көрүптүр. Частныйга барып гастроэнтерологко көрүнүптүр. Атайын дарылар бар, бирок именно ошол ыктытууга токтотуу деген дары жок да, лечение. Ошол общий иче карынды же ошонун иштетишин токтотуп же кичине жайлатуу дарылар бар. Кээ бирлер ичкенде ошону жакшы болуп калат. Анан мен Казакстанга барып келгенде ошондой көргөм да, ыктыткан кишилерди скорый менен алып келет. Ошо гастроскопия учурунда биз кирип жатканда ошол кызыл өңгөч
менен ашказан кошула турган жери диафрагма бар. Ошол жерде диафрагмальный нервке кичине раздражение болуп, икота рефлекторно өзү токтоп калат да. Анан мага ошол жаш бала келди, 20 күндөн бери ыктытып атам, тамак иче албай калдым, арыктап кеттим деп. Давай дарылап берем, Казакстандан үйрөнүп келдим деп. Ошентип шланг жуткузуп, токтотуп койдук икотасын. Жакшы болгон турбайбыз. Ал да сүйүнүп, сиз да сүйүнүп, Дарыланып койдум. Өзү түшүнбөй калды да. Гастроскопияны өтүп бүтүп, мен заключенияларды жазып бүт неметип, кичектеги бир 5-10 мүнөт өтүп кетти. Анан сурадым, ыктытып атасыңбы десем. Өзү таң калып калды, жок депчи. Сонун. Мен практикамда да айтып кетейин өзүмдүкүчү. Мен дерматовенеролог болуп иштеп жүрдүм. Анан 2 жолу ушундай случай болду. Онкологиядан гастроскопия жасаган специалист 2 жолу тең мага пациент жиберди да. Язва желудка деп диагноз коюлат. Коюлуп, анан кийин пациентти плановый операцияга даярдалып атканда жаш бала. Анан гастроскопист карап жаранын түрүн көрүп эметет да, көмөндөр болот дагы, мүмкүн ушундай болушу мүмкүн деп. Врачка кандай гана түрлөр келет, ошонун баарын тең айырмалай билиш керек да. Ал болсо мүмкүн сифилис болушу мүмкүн деп жиберет. Чынында эле эки ошол случайда тең ушул диагноз коюлган. Ал эми бул ооруда эч кандай операция жасалбайт, айыгып кетет. Кызыктуу случай тоже. Жаныбек мырза, сиздин мына врач катары ошондо кандай айтат элеңиз пациенттерге? Ооруну алдын алуу үчүн оорубаса да келип текшерилсе болобу? Ооба, ошол биз эми өнүгүп атабыз, буюрса жетишебиз ошол суроолорго дагы. Чечимдер кабылданып атат. Доктурлар, проктологдор азыр чогулуп, эндоскописттер ошондой эле Россиядагыдай же Казакстандагыдай ошондой скрининг системаны ойлонуштуруп атышат. Бирок ага жогорку кеңеш, өкмөт дагы жардам бериш керек. Ошондой эле эми скрининг айтыш жеңил, бирок жасашы кичине кыйыныраак да, көп акча кетет. Ошондуктан скрининг сыяктуу эле 45-ке чыгып, ата-энеңер болсо же болбосо өзүңөр 45-ке чыктыңар, бирок эч кандай оору жок, кыйналбайсыңар, бирок гастроскопия менен колоноскопия деген процедураны өтүп коюшуңузга зарыл да. Мурда рекомендация болчу да, өтүп койсоңуз жакшы болмок деп. Азыр уже дүйнө жүзү 45-ке чыккандан баштап организм картайып баштайт. Ичинде раковый клеткалар пайда болот, полиптер пайда болот. Ошондуктан бүт нүккөн өлкөлөр зарыл түрүндө 45-ке чыктыңбы, бар, өтүп кел деп жөнөтөт. Мен деле ушинтип айтат элем, урматтуу мекендештер. 45-ке чыктыңар, же болбосо андан дагы чоң болуп, уже колоноскопия өтпөгөндөр, гастроскопия өтпөгөндөр өтүп койгула. Анткени бир полип табылса, ал доброкачественный болсо деле, ар бир алынган полип бул уже жашооңор сакталып калат да. Онкологиясыз жок эле бүт жакшы болот. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды карап, ата-энеңер, досторуңарды тоже айтыңыздар да. Анткени полипти алып койгон жеңил, 5 мүнөттүк жумуш. Өтүп кетсе, анда өтө эле кыйын болуп калат. Медицина бир 30% жардам бере алат, калган кичине кыйыныраак болуп калат. Ошондуктан өзүңүздүн колуңузда, бизге жардам бериңиздер. Жаныбек мырза, мен азыр сиз айтканда, сиздин мына призывка мен ойлодум, биринчи мен сизге барам депчи, мен өзүм да өтүп коюшум керек деп. Мындан бир 2 жума мурда биздин бир коллегабыз, врач айтты, 1 жылда 1 жолу гастроскопия өтүп турам, 2 жылда 1 жолу колоноскопия өтүп турам деп. Ал киши эми медицинада биздин коллега. Анан мен ойлойм, баары эле андай эмес депчи. Ошондо мен ал кишини суктануу менен карадым да, кандай азамат депчи, өзүнүн ден соолугун өзү карайт. Мына сиз азыр айттыңыз, өкмөттө андай мүмкүнчүлүк жок.
бар скрининг деген эмне, баягы элдин баарын бир же болбосо бир группаны алып текшерүүгө деп, бекер өкмөттүн эсебинен деп. Ооба, ошондой жабдууларды алып бериш керек да, эндоскоп. Алардын баасы кичине кымбатыраак. Ошол ар бир районный больницада болуш керек же поликлиникада болуш керек. И ошол деле чоң акча болот да. Анан врач өзү специалист керек, эндоскопист. Врачтар бизде азыраак. Канча турат эми ошо эндоскопиядан же колоноскопиядан өткөн орточо эсеп менен же так билесизби? Орточо эсеп менен айтканда эми Бишкектин баалары ошол гастроскопия 1,5 миң сомдой турат. 1,5 миң сом. Ооба. Кээ бир жерде 1200, кээ бир жерде 2000 сом, бирок орточо баасы 1,5 миң сом болот. Колоноскопия болсо бул орточо баасы 4 миңдей болуш керек. Анткени ал кичине кыйыныраак процедура болот да. Бирок баалар абдан жакшы. Мен Казакстанга барып келгенде ал жерде 22 миң теңге болду. Кымбатыраак. Германиядан жакын арада бир профессор келип лекция окуду. Ошол Америка, Германияларда колоноскопия, өзү эле жөнөкөй эле гастроскопия бизде 1,5 миң сом болсо, ошол АКШда $4,000 экен. $4,000. Ошону мен ойлойм, айтып койгонуңуз аябай жакшы болду, салыштырмалуу деп. Биздин жарандар жакшы билиш керек. Бизде жакшы врачтар бар экенин билип, мына азыр деле билип атпайбызбы? Америкадан, башка Европадан бизге келип, биздин врачтардан текшерилип атышат. Эми 1,5 миң болобу, же 4,5 миң болобу? Ден соолук биринчи байлык эмеспи? Ошон үчүн мен ойлойм, баягы ден соолугун өкмөткө артпай, ооба биздин өкмөтүбүз деле бара-бара мүмкүнчүлүк болот. 30 жыл биз мына болгону 30 жыл болду. 30 жыл бул көп срок эмес. Бара-бара мүмкүнчүлүк болот. Бирок ар ким өзүбүз үчүн кам көрүшүбүз керек. Ооба, туура. Мисалы, биз жана акыркы кезде чекап жөнүндө сүйлөшүп атабыз, Мен дагы ушуну айткандан тажабайм, айта берем. Менин тааныш классташымдын баласы Европа, Америка барып ошол жактан окуп келиптир. Анан келгенде апасынын туулган күнүнө келгенде эле эмес, кийин белек катары туулган күнүнө чекап бериптир. Анан апасы сураптыр да, эмнеге сен мурдагыдай мага алтын белек кылбайсың десе, мен ушу Европадан көрүп келдим, Америкада, башка өлкөлөрдө ден соолукка текшерилиш өтө эле кымбат экен. Бизде мүмкүнчүлүк бар экен, өтө эле арзан экен. Анан апа, сенин ден соолугуң мага баарынан кымбат деп айтыптыр. Ошону мен ойлойм, баарын айтыш керек депчи. Ооба, туура. Баардыгына балдар, кыздар, ата-энеңер бар. Ошол 8 мартка же болбосо эми определенный бир майрамга эмес, бир акча топтоп белек кылыңыз, бир жылда бир көрүп коюңуз. Ооба. Бир жылда бир жолу ошо текшерилип, туура айтасыз. Эми белек катарыбы же болбосо вообще эле плановый бир жылда бир жолу текшерилсе, сону болмок. Бишкекке бул өтө ылайыктуу суроо, анткени Бишкек дүйнө жүзүндө биринчи эң жаман экология болуп атат. Ошондуктан жыл сайын текшерилгиле. Экология дагы өзүнүн таасирин берет эмеспи? Ооба. Экология, стрессовый фактор, же болбосо сиз айткандай генетика, туугандарында болсо текшерилип, өзүнүн ден соолугуна өзү караш керек. Баасын айттык, кайсыл бир темадагы кайсыл суроолор менен кайрылышат сизгечи? Урматтуу көрүүчүлөр, Жаныбек мырзанын өзүнүн социалдык баракчасын алып барат Инстаграмда. Социалдык баракчасында сиз да суроо берсеңиз болот. Ошондой эле мына азыр YouTube каналын көрүп аткандарга жакшы суроо, жакшы комментарий, же болбосо кошумча маалыматыңыз болсо, Жаныбек мырзага мүмкүнчүлүк болот бекер консультацияга. Ошондо активдүү катышыңыздар. Ооба. Эми мага кандай суроолор менен келет? Ошол эле ич ооруйт же мурда жара болчу эле 15 жыл мурун жара болгон, азыр эмне болуптур деп келишет.
азыркы жаңы заманбап технологиялар боюнча бариатрия операцияларынын бир түрү бар. Бул баллон, ашказандын ичине баллонду үйлөтүп коебуз. Адам азыраак тамак жеп арыктайт. Же болбосо кээ бирлер ушундай жай күнү проблема болот да, кээ бирлер уксусту же бир кислоталарды бөтөлкөгө куюп коет. Анан коноктор келет же балдар билбейт күн ысыкта бул суу экен деп ичип ийет, кызыл өңгөчү күйүп калат. Күйүп больницага жатып бүткөндөн кийин стеноз деп коет. Кызыл өңгөч өзү 2,5-3 сантиметр диаметри болсо, күйгөндөн кийин 1-2 миллиметрге чейин жабылып калат. Ошондойлорду биз кеңейтебиз, атайын медициналык буштарды салып кеңейтип, ошондой суроолор менен келишет. Ошондой кырсыктар болбосун, жанагындай эрежелерди сактаңыздар. Өзгөчө мына сиз айтып кеткен уксуспу же да башка баягы зыяндуу, ашказанга зыяндуу ичимдиктерди өтө эле кылдаттык менен колдонуу керек. Жаныбек мырза, сизге ийгилик каалайм. Рахмат сизге ушундай биздин студияга келип маалымат бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан сизден дагы суроолор болуп калса, дагы студияга келип өзүңүз билгендериңизди айтып берүүгө сөз бересизби? Беребиз. Сизге бир суроо бар да. Мен Ооба. ушундай мероприятияга биринчи жолу катышып атам, ушундай кыргыз тилинде сүйлөшүп атабыз, абдан жагып атат. Бирок бул сиздин идеяңыз да, вот ушул проект абдан жакшы дейм да. Анан максаты кандай, эмне деген суроо да. Жакшы суроо. Бул студияны түзүүдө бул жалгыз менин идея эмес. Мен дагы чогуу Таалай Турготов деген травматолог, ортопед менен чогуу ал дагы ойлонуп жүргөн, мен дагы көптөн бери ойлонуп жүргөм. Эми ойлонуу деген көп болот эмеспи? Биз баягы кыялданабыз да, мындай кылсак, тиндей кылсак деп. Бирок менин мүнөзүм бар, баягы шар тез жасаш керек депчи. Биринчи сууга секирем, анан барып үйрөнөм. Сүзгөндүчү. Жумушта эми образно айтып атам. Ошондой эле мынакей Авиценна клиникасын негиздегенден баштап мына 24 жыл болду. Ошондон бери эле мен ойлоп келатам. Бардык жерде ушу кыргыз тилин өнүктүрөлү, кыргызча жазайлы, кыргызча сүйлөшөлү, кыргызча учурашалы депчи. Анткени биз баштабасак ким баштайт деп. Анан кийин каяктан ушундай идея келип чыкты. Мына жакында биздин клиникага, жок, жакында эле эмес, вообще эле клиникага өтүшүп кеткен маалда келишет врачка. Анан көбүнчөсү сен врач жакшы дарылаган жоксуң, мындай, тиндей деп көбүнчө дооматтарды болот. Мына жакында эле болуп атпайбы? Тиги интернеттен көрүп атабыз, скорый помощь менен келген врачты сабап коюп тур деген болуп атат. Бул эми жапайычылык да, чынындачы. Ден соолук ар кимдин өзүнүн байлыгы. Анан мен ойлойм, бул дагы биздин баягы өкмөтүбүздүн жаштыгынан, анан биздин врачтар мүмкүнчүлүк болбогондуктан, баягы маалымат албагандыктан болуп атат биздин элибизчи. Анан мен ойлодум, биз эми 24 жылдан бери ушу медицинада иштеп атабыз. Ушул студияны кыргыз тилинде ар бир специалисттерди чакырып маалымат берели деген баягы максат менен чыктык. Анан азыркы кезде өзүңүз билесиз, сизге окшогон жаштар, сиз жакшы специалистсиз. Ал эми сабатсыз, деги эле медицина тиешеси жок кишилер дарылап атышат. Анткени алар техниканы жакшы билет, интернетти жакшы билет. Ал эми баягы 30, 40, 50 жаштагы медицинадагылар өзгөчө бош эмес, өзүнүн жумушу менен алек, интернетте жок болуп калып атат. А интернет негизги маалыматтын булагы болуп атат азыркы кезде. Ошон үчүн мен да ойлодум, жалаң гана врачтарды же болбосо дарыгерлерди, ушу кесиптин ээсин чакырып,
ар бир оорулар боюнча маалымат берели деп ойлодум. Туура, эң туура колдойбуз. Колдооңуздар. Санитарно-просветительская работа дечи элем орда. Сөзсүз керек. Просвещение сөзсүз керек. Мына мисалы совет убагында мындай көрүнүш эч качан болгон эмес. Врачты сабап койду, же болбосо келип эле больницага кирип эле мен кыйынмын деп сүрөткө тартып мындай эмет жасаган. Врачтын иши өтө эле оор. Врач мынакей өзгөчө биздин өлкөдө айлыгы өтө аз. Ошо карабай, мына сиздин эле ишиңиз, сиз ошо карап атканда мүмкүн көрбөй каласыз ошол эменичи, баягы такты өзүңүз айткандай. Бирок сиз ошо көрбөй калса, Кудай сактасын, ага эме аласыз, обязательство алып атасыз. Ошол врач дайыма рисковать этет. Анын үстүнө биздин ошо коомдагы сен күнөөлүүсүң деген сөздү үйрөнүп алды да. Бул туура эмес. Туура эмес. Ошон үчүн биз дагы үйрөнүп баштадык. Азыр эме алып калдык, жанагындай кагаз, информированное согласие деп коет. Кагаз обязательство алып калдык. Мен сиздин эмеңизди ушундай гана жасап берем, калганын өзүңүз гана жооп бересиз деп. Туура ошого үйрөнүшүбүз керек да биз дагычы. Болдубу дейм, Эң жакшы, ошол проектиңиз ийгиликтүү, чоң проектке улансын. Рахмат. Эл, кыргыз элибиз көрсүн, врачтар, докторлор биякта сүйлөп атат, уксун. Мындай кылыш керек, бияка барыш керек, жата бербеш керек экен деп ТикТокко алаксыбай, андан көрө өзүңүздүн ден соолугуңузду карап бир кам көрүп коюңуздар деген да. Туура айттыңыз. Мынакей ошо интернеттен көп нерселерди көрүшөт. Кандай кийиниш керекти, кандай тамак жасаш керекти, тамак жасаганда туура тамак жасаган караса жакшы. Ошон үчүн ден соолук маалымат ошо баягы эмне дейт эле, аягына чейин жеткирбей, алдын алып карап, ошол маалыматты алып туруңуздар. Сизге чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат.